Салам достор, биз бүгүн ВДНХ метродобуз. ВДНХнын бүгүн 80 жылдыгы болуп аттыр. Майрам менен биз бүгүн келип калдык. Адилет мырза жана мен Асида сиздер менен бүгүн биздин мекендештерибизден бир аз маек курмакчыбыз. Баягы Роза Отунбаева болсо керек. Эсимди көп билем. Азыр айтпай эле коеюн. Фейс билем. Билжем айтам. Качып кетипти. Dursamda. Жооп этинде. Азаматсыз? Бисара бешина дейм. Салам жигиттер. Майраңыздар менен биз силерге бир аз суроолорду берип кетсек. Уруксат бересизби? Биринчи суроо. Кыргыз Республикасынын президенти, 3-чү президенти ким? Алмазбек Атамбаев. Роза Отунбаевди бул жигит туура айтты. Манастын 7 осуятын баарыбыз билебиз, Ошондон бирөөсүн айтып бере аласыздарбы? Жардам берем. Бир жеңден кол чыгарып, Бир жеңден баш. бир жакадан баш чыгарып, Бир жеңден кол, таштен. Жооп этинде. Ой, Азамат, молодец. Чоң рахмат, жакшы майрамдык манай каалайбыз. Жашаңыз. Давай, жигиттер. Саламатсыздарбы? Кандай эс алып атасыздар? Жакшы салып атабыз. Москвалыктар майрамы болуп атат, ошону биз дагы биргелешип майрамдап коелу деп келгенбиз. Кыргызстандыктар эмне кот энди? Burada Kırgızstan'da bumajный акчалар бар болчу да. Ошондо 1 сомдон эмеси бар да сүрөтү. Dursamda. 6 кымбат. 10 сомдо чеч 10 сомдо. Шуну айта албайм. Жок, азыр Касымбеков белем. Окшошту ичинде. Касымали. Кыргыз элине жалындуу ысык салам. Москва Кудайга шүгүр жакшы. Жалпы Кыргызстанга жалындуу салам. Адилет деген группа ачканбыз да, жалаң адилеттерди чогултуп атабыз азыр. Адилеттүүлөрдү да. Анан сиз уже 19-жы болуп жазылды, Анан сизге суроо бере кетсем болобу? Жет атаңызды айтып бересизби? Билжем айтам. Андан башка сурооңуз анда 3-чү атаны эмне дейт? 1-чи атаны, 3-чү атаны. Чоң ата дейт да. Саламатсызбы же? Кыргыздарбы? Интервью алсак болобу? Майраңыздар менен. Качып кетипти. Интервью алсак болобу бир аз? Бир-эки суроо, Кыргызстандын 3-чү президенти. Атамбаев. Кызды үйдө? Кылжатбайт. Азаматсыз. 5 сомдо кимдин сүрөтү? Бисара Бешиналиева. Азамат, 8 сомдон. Сиздерге суроо можно? Качып кетти. Мейлиңиз, рахмат. Жакшы майрамдарыңыз. Рахмат. Саламатсызбы же? Интервью алсак болобу сиздерден бир аз? Семейный пара чыга элек болчу да бизге. Эже сизден алалы интервью. Майрамыңыздар менен? Майрам кандай өтүп атат? Жакшы, сонун өтүп атат. Иштериңиз кандай? Жакшы, сонун иштерим болуп атат. Сиздерге рахмат. Сиздерге бир суроо. Кыргызстандын 3-чү президенти. Роза Отунбаева. Эң туура. Кызды үйдө? Кызды үйдө? Кылжатбайт. Эң туура. Байке, сизге бир суроо берейин. Манастын 7 осуятын баарыбыз билебиз, ошондон бирөөсүн айтып берип коесузбу? Айта албайм. Айта албайсыз, Хорошо. Анда Кыргызстандын 4-чү президенти. Жээнбек. Атың ким? Раяна. Раяна. Канчадасың, Раяна? 6. Ой, молодец. Ролик сонун жарашат экен. Мениңиздер жакшы маанай каалайм. Майрамыңар менен өтүп кеткен эгемендүүлүк. Силерге 2 суроо. 2, 3, 4 көп эле суроо. Бирок патриоттук сезимдер да. Биринчи суроо. Кыргыз Республикасынын 3-чү президенти ким? 3-чү президенти Атамбаев. Ал 4-чү президент Роза Отунбаева. 3-чү Манас осуяты деген мектепте окуп жүргөндө баарыбыз эле окуткан, Ошо Манас осуятынын бир осуятын айтып берсеңиз.
Сосед. Жооп бере ал кийинки суроо. Кийинки суроо үчүнчү атаны эмне дейт кыргызча? Үчүнчү атанын Өз ата, өз ата, чоң ата. Не дейт? туура? Баба. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кандай иштериңерге ийгилик. Рахмат. Салам. Кыргызстанга салам жолдоп койбойсуздарбы? Жалабат салам, жалпы Кыргызстан салам, Чаткал Жараксай өзгөчө салам. Ана бир суроо берейинби? Кыздуу үйдө Кыл жатпайт. Азамат, сизге салам жолдоп коюңуз. Русландын бардыгына салам. Бир суроо берейин, Манастын жет осуятын баарыбыз билебиз, Ошондон бирөөсүн айтып бере аласызбы? Айтып бере албайсың? Макул. Манастын жет осуятын бирөөсү. Билбейт да ой. Билбейт. Эр жигит эл четинде Жоо бетинде. азаматсыз. Кыргыз Республикасынын экинчи президенти. Куромбек Бакиев. Эң туура. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Вариант берип кетейин. Эже. Курманжандар. Жок, ал 50 сомдо да. 5 сомдукта бумажный акчада кимдин сүрөтү бар? Бибисара Бешинадиев. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы төрөлгөн? 1928 жылы. Ой, азамат. Жет атаңызды билесизби? Жет атам билем о. Айтып берек. Азыр айтпай эле коеюн. Нейз билем. Салам Кыргызстан. Манастын жет осуятын билесиз? Манастын жет осуятын. Жок, билбейсиз? Анда эже сизге кыздуу үйдө Кыл жатпайт. Аха. Кыргыз Республикасынын президенти 3-чү. Жээнбеков. Үчүнчү? 3-чү президенти. Экс-президент болгон. Айым. Роза Отунбаева. Роза Отунбаева, эң туура. Саламатта калыңыз, жакшы майрамдаңыз. Мына достор, бүгүнкү тема ушундай болду. Мекендештерибиздин маанайын көтөрүп жана эң негизгиси ушундай патриоттук сезимдеги суроолорду берип, кыскасы ушундай болду. Жалпы кыргыз элиме чоң салам. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Жана ошондой эле биздин суроолорго тайманбай позитивдүү жооп берген мекендештерибизге аябай чоң ыраазычылык. Рахмат сиздерге дагы. Сиздер менен кызматта Адилет мырза жана мен Асида. Саламатта калыңыздар. Манастын жети осуяты. Биринчи осуят. Эл журттун ажырагыс биримдиги жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Калганын окупоңуз, урматтуу көрөрман. Кылымдардан келген, кыйла жону жеңген